биздин максаттар ушул адамдарыбыз, биздин жердештер, бир туугандарыбыз ушунчалык кыйынчылыктарда жүрүп, бизден какой-то бир поддержканы көрүп, эртеңки күнүн жанагы адам кыйналганда эртеңки күнүн элестете албай калат. Ошого биз бир аз поддержка болсок, эртеңки күнүн элестетип, ушундай адамдар бар экен деп жашайт деп ойлойм. Дагы бир эже 5 баласы менен съемный квартирада Бишкекте жашайт экен. Эч жактан каражат күтүлбөйт экен, эч ким жардам бербейт экен. Аларды бакканга адам жок экен. Күйөөсү жок, ошол жесир аял экен. Ошо 5 баласын багып, өзү съемный квартирада бир эле жалгыз башыңды караш, жалгыз башыңды азыркы учурда багыш кыйын. Бул эже 5 баласын багып жатат. Еще съемный квартирада. Ушундай моменттерди көрүп, аябай зейним кейип келет. Ошондой адамдарга жардам бергени биз ушул башындагы видеороликтерде айтылгандай ушундай адамдарга жардам беребиз. Бизде ал эле эмес. Бизде дагы башка адамдар, башка пландар дагы бар, чоң пландар бар. Кудай буйрса ошол пландарга жеткенге аракет кылабыз. Алла буйруп насип этсин. Ошол күндөрдү, ошол биз жардам берген күндөрдү Алла насип этсин. Кудай колдосун. Ошол адамдарга жардам бергени бизге кайрымдуулук фондко Кожокматов Мунарбек иним келген. Ошол биринчи спонсорлордон болуп, ошол иним экөөбүз азыр жакшы иштерди баштадык десем жаңылышпайм. Ал эле эмес, ошол Мунарбек инимдин таксопаркында иштеген таксист, ушу Москвада өздөрү деле күнү түнү уктабай, кыйналып, арендага машина алып иштеп келе жатышат. Ошентсе де биз бирок алардан лишний акча албайбыз деп Мунарбек өзү сөз берген. Алардан эч кандай лишний акча алынбайт. Биз ушул таксисттерге, мен Мунарбекке айттым, таксисттерге канчалык болсо дагы выгодный условия кылып, эми кыргыздар бир алыс жерде жүрүп, ушул бөлөк элде бөтөн жерде жүргөндө бири-бирибизге поддержка кылбасак ким кылат? Ошондуктан Мунарбек иним ал таксисттерге дагы самый выгодный условияларды түзүп берип, ошол иштерди жасап жатышат. Аларга ушул Мунарбектин таксопаркында иштегенине аларга рахмат. Ар дайым аларды жолун Алла колдоп, ар дайым жолу ачык болуп, иштерине ийгилик, машинасы бузулбай, астынан шамал өтүп, ушинтип өзүнүн элине, өзүнүн жерине жардам берип, өзүнүн бир туугандарын, өзүнүн балдарын багып иштей берсин. Аларга ак жол. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Ар бир видеодо өзүбүздүн максаттарыбыз жөнүндө айтам. Өзүбүздүн максаттар, бизде келечекте максаттар аябай көп. Ошол максаттардын бири ушул видеодо көргөнүңүздөрдөй ушундай инвалид, ушундай кандай десем, кыймыл аракет чектелген адамдарга жардам бергени аракет кылабыз будущем. Бирок андан да башка, бизде башка пландар бар. Андан кийин дагы бир важный нерсе, Кыргызстанда аябай детский сад проблемасы көп. Мигранттар, мен Москвада жашап туруп аябай кыргыз, ушу орто жаш десем жаңылышпайм, ушу 20дан бир 45ке чейин
адамдар аябай көп. Ар биринин жок дегенде бирден экиден баласы бар. Ошолор чоң атасы, чоң энеси менен жашап жатышат. Алар кайсы билим, кайсы детский сад, үйдөгү билим, жакшы билим, ал жакшы. Бирок жана элдер менен аралашып, жанагы кичинекей детсадта, бала бакчаларда бири-бири менен балдар бири-бири менен ушундай развитиясы өнүп өсөт эле. Ал мен дагы бир айтып кетем, ал биздин будущий, Кыргызстандын будущий. Эртеңки күндө бизге окшоп башка элге мигрант болуп, чернорабочий болуп иштебесин, ошол биздин балдарыбыз ошолор келип иштебесин десек, биз ошол нерселерди жасашыбыз керек, обязательно. Мен кыргыз элине, бизнесмен, ушу ишкерлерге, ушу Мунарбек иним, ушу Кыргызстан үчүн жүрөгү оттой жанып, Кыргызстан деп жүрөгүң соксо, бизге кошул. Ошондой адамдар бизге керек. Ошондой адамдарга биздин эшик ар дайым ачык. Ошол өзүбүздүн убактыбызды аябай ушинтип келип ушул жерлерге, ушул элге, ушу кыргыз элине жардам берейин деген ойлорубуз бар, максаттарыбыз бар. Ошолго Кудай буйрса жетебиз. Ошол күнгө Алла бизди колдоп, ошол күнгө алып барсын. Элге жардам берип, кыргыз элине жардам бергенге бизди колдосун. Кудайым буйрса ошол иштерди жасайбыз. Сиз жана мен, инилерим болуп ошол иштерди жасайбыз. Кудай буйрса ошол патриот жүрөгүм Кыргызстан деп, кыргыз деп сого турган жигиттер болсо, бизнесмен, элге жардам берем деген ушундай адамдарды биз күтөбүз. Эшик ар дайым ачык. Биз бириксек бардык нерсени жасайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.